Авиакомпания Air Manas, Нурбаев Талгат Шербекович. Жазира туристик агенттиги ажылыкка баруучуларга Ош эл аралык аэропортунан Сауд Аравиянын Жида шаарына түз аба каттамын уюштурду. Алгачкы учууда 134 жүргүнчү Жида шаарына сапар алышты. 5 март 2022 жыл ошол Кыргызстандын туризмде же болбосо өзгөчө Ош облусунда ошо туризмге кошкон чоң бир тарыхый күн болуп турат десем жаңылышпайм. Бул албетте биздин ата мекендик авиакомпания Air Manas авиакомпаниясы менен биргеликте ошо Жазира Travel туристтик агентти ошо биздин фирма менен биргеликте түз авиакаттам ачуу муктаждыгы бар болчу буга чейин. Ошол кардарлар биз буга чейин ошо 10 жылдан бери бул багытта иш алып барып келатабыз да. Биздин агенттик 10 жыл аралыгында биз иш алып барып атабыз. Анан кардарлар буга чейин аябай мындай мүчүчүлүктөр бар болчу да, кардарлар жеткенге. Ал эмне биринчи кезекте албетте бул ошо жолдогу биздин кардарлардын жолдогу убакыттан өнөмдүүлүгү болуп жатат да бүгүнкү күндө. Буга чейин зыяратчылар Меккеге 20-24 саатта жетишсе, эми Оштон 4,5 саат аралыгында барууга шарт түзүлүүдө. Каттам Air Manas ата мекендик авиакомпаниясы аркылуу Ош Жидда багыты боюнча жумасына 1 жолу гана аткарылат. Алдыда дагы каттамдарды жумасына 4 жолуга чейин көбөйтүү пландалган. Мен ушуну бир арзуу кылчумун да. Кандай биз Турция менен сүйлөшүп калсак биз 5 саатта эле келдик дейт. Аны менен сүйлөшүп калсак ушунда бизде Өзбекстанда ошондой болчу да. Биз качан Кыргызстанда ушундай болот деген нерсени күтөт элек. Биздин үнүбүз Кудайга жетти, машалла. Ушуну уюштурган Air Manasга дагы, мамлекеттикке дагы, жана ушу Жазира Travel фирмасы. Бул фирманын өзгөчөлүгү өтө көп ажыларга кызмат кылды. Кызмат кылуу менен артыкчылыктары ал жактагы кызматчылары, гостиницасы, автобусу, жатакана, бул жактагы тейлөө баарысы адамдарды бир кыйнабайт. Албетте бул иш-чараларды уюштурган Жазира Travel фирмасына биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Мадали мырзага жана ушул түштүк боюнча өкүл Абдуалим Таксырга кызматкерлерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби баягы жол азабы, көр азабы дейт. Жанагында пересадка менен барганда биздин ажекелерибиз аябай кыйналып атты эле. Бирок бүгүн биз абдан кубанып турабыз. Түз авиакаттамдын ачылышы өз кезегинде эки өлкөнүн мамилесин чыңдоого, туристтердин санын көбөйтүүгө шарт түзөт. Мындан улам Air Manas ата мекендик авиакомпаниясы суроо талаптары боюнча Сауд Аравиянын башка шаарларына атайын долбоордун негизинде каттам ачыларын маалымдайт. Жазира жана Air Manas'ын чогуу бир долбоордун негизинде түз каттамга учууга мүмкүнчүлүктөр болот. Бул каттамдар мындан артыкта регулярдуу түрдө учканга биз долбоорубуз бар. Алгачкы долбоор бул Жидда шаарына, анан кийин Медина, Рият шаарына пландарыбыз ошондой. Биз Ош аэропортунун кызматкерлери колубуздан келген бүт шарттарды түзүп, буларга түзүп бердик. Бул биздин Кыргызстан үчүн аябай чоң жетишкендик, ийгилик. Биз эми жетишип атабыз, эми баштадык. Беле кетсе Кыргызстанда Сауд Аравиянын Жида шаарына авиакаттам ачуу муктаждыгы жогору болуп келгендиктен Жазира туристтик агенттиги Air Manas ата мекендик авиакомпаниясы менен каттам ачууну ишке ашырган. Ага ылайык 6 февраль Бишкектен Жида шаарына биринчи чартердик каттам аткарылган. Ал эми Оштон кечээ 6 мартка караган түнү алгачкы учуу орун алды. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.